Kırgızistan emez, Aziyada emez, dünya yüzünde ulusal oyunlar boyunca alış güreşi en birinci жогорку месте тапкан. Кудайым буйруса, мына быйыл Ташкент шаарында болуп турган азиатский оюндарда ошол жерде катышат. Анан кийинки 2018 Индонезияда эгер Кудай буйруп ошол сыноодон өтүп калса, Олимпиадага жолдомо алабыз. Ошол үчүн алыштын келечегинде менде аябай чоң өттү, аябай балбандардын бардыгы дайынданып спор менен келишкен, бүт күчтүү балбандар болду. Ошонун ичинен Кудай буйруп бүгүн биринчи орунду алдык. Ошол чоң рахмат. Бул турнирдин деңгээли аябай биздин 4 жылда бир өтчү олимпиадабыз, улуттук оюндардын бул күрөшкө аябай дайындандык. 20 күндөн ашуун спортто жүрдүк. Бишкек шаардык биздин спорт комитетке чоң ыраазычылык. Андан тышкары ушул биздин агайларыбызга, бизди колдогон агайларыбызга жана тарбиялаган машыктырган агайларыбыз. Осмонбеков Азамат, автомобиль агайга чоң рахмат. Чында кыйын болду, кичине аракет кылдык, болушунча бирге жеттим. Күчтүү болгон бул залкат финал күчтүү болду. Так жакшы, баары күчтүү экен, соперницалар дагы өсүш керек алдыга карай. Эми бул спорт кайсы болбосо да жер үстөмдүгүн кылат. Буюрса Кудай кааласа, эмкисинде утканга аракет кылабыз. Бирок мен өзүмдү уттум деп ойлойм. Калыстарын кандай кылса да мени эл көрдү. Жерге ким көрсө да ошондон эл билет ким утканын. Мен үчүн азиатский играга эме болду. Кичине кандай десем, машыгуу болду да. Алдын ала эме өткөрүү болду. Өзүмдү сынап көрдүм, жакшы состояние, буюрса жакшы игиттер болот. Экинчи место алганыма аябай сүйүнүп атам. 1,5 жылдан бери пропускать этип тренировкама, мисалы үйдө жатып, балалуу болуп, эч кандай эме болгон жокмун. Бирок сүйүнүп атам ушу экинчи место алганыма. Буйрук, Кудайдын буйруганы. Эмки жыл уже тренировка кылып, буюрса дагы даярданабыз, көптөгөн тренировкалар пропускать этиптирмин, өзүм билдим, түзүп эттим. Аракет кылам, буюрса дагы ийгиликтер алдыда. Эми алыш жөнүндө айта турган болсок, азыркы күндө биз мына Манас оюндарына келип катыштык. Буга чоң каражаттар жумшалды, өзүңүзгө белгилүү болгондой. Бул эми баягы 3-чү көчмөндөр оюнуна даярдык катары деп да эсептеп койсок болот. Эми 4 жылда бир болчу биздин мурунку тили менен айтканда спартакиадабыз азыр Манас оюндары деп которулуп, ушул 31-чи эгемендик күнүнө карата учка туш келип калды. Бул ушул эгемендик күнгө карата ошо 3-чү көчмөндөр оюнуна даярдык катарында аябай жакшы деңгээлде өткөрдүк деп эсептейбиз. Андан сырткары мына алдыбызда Ашкабад шаарында чоң мелдешибиз турат. Эми бул аябай чоң деңгээлдеги бул мелдеш ушуга азыр даярдык өтө катуу жүрүп жатат. Мамлекет тарабынан өтө жакшы көңүл бурулуп атат. Кудай буйруса мына биринчи окуу машыгуу жыйынын өткөзүп бүткөнбүз. Экинчиси мына 1-сентябрдан баштап Кудай буйруса экинчи окуу машыгуу жыйыныбыз башталат. Азыр алыш күрөшү боюнча балдардын арасында, кыздардын арасында күрөштү бүтүрдүк, награжденияларды азыр бүтүрдүк. Күрөш аябай жакшы өттү. Бүт бардык өзүңөр көрсөңөр керек. Кызыктуу өттү, жакшы аябай.